Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, эфирде Заман подкасты. Бул долбоорубуздун башкы максаты заманыбыздын эң бир мыкты инсандары менен биргеликте жашоо, ыйман жана жан дүйнө сырын ачкан руханий пикир алмашуу маектерин курабыз. Буюрса, биздин каналдарыбызга катталып, Instagram аккаунтубузга катталып, сөзсүз жакшы пикир бөлүшүп, ошондой эле биздин видеолорубузду дагы бөлүшүп туруңуздар. Жакшылыкты жайылтууда баарыбыздын салымыбыз болсун. Ал эми долбоорубуздун алып баруучулары бул теолог, эксперт Денис Пышкин мырза жана мен Нурсултан Майназаров. Биздин видеолордун астында лайк басып, комментарий жазып жана башкаларга да репост кылып туруңуздар. Бул устаз Анжелика азыркы учурда эми улам бир карасаң бир континентте, анан Казакстанда, Кыргызстанда, Бразилияда телепортация болуп келди. Кудайга шүгүр. Келгенине сүйүнүшүбүз керек. Кубанып. Жакшы. Главное, чтобы возвращалась. На родину. Денис байке, буюрса биз маегибизди эң бир жүрөккө жагымдуу сон темадан баштайлы буюрса. Биз негизи Анжелика менен чогуу умрага барганбыз. Чогуу умрага барып, ошол жакта Анжелика апасы менен умрага барып, чогуу Аяш апабыз менен ушул умра аткарганбыз. Умра аткарып, буюрса эң бир жылуу ички сонун бир сезимдерин байкагам экөөндө тең. Анан буюрса келгенден кийин дагы ушул эң башкысы ушул кээ бир адамдар бар дейм, умрага барышат, кайра келишет, бирок кээ бир адамдардын жашоосу өзгөрбөйт, кээ бирлериники өзгөрөт дегендейчи. Бирок ушул мен жана жалпы ушул Кыргызстан коому байкагандай, ушул Анжеликанын толугу менен бир жашоо болгон көз карашы дагы, позициясы дагы бир аз өзгөрүп, азыр мындай айтканда мына көргөнүбүздөй мына жолукчан буюрса. Бирок бүгүн ушул мен ойлойм, жалпы көрүүчүлөрүбүзгө дагы өзүбүзгө дагы мага аябай кызыктуу болуп атат. Ушул сиздин жашооңуз канчалык алмашты, ички сезимдериңиз кандай болду? Ошондон баштасак буюрса. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Негизгиси биз өзүбүздүн ошол жан дүйнөбүз эмнени кааласа, ошону сүйлөп, ошону айтып, жашоодо эркин жашашыбыз керек экен да. Эл эмне дейт? Анан кийин мен туура сүйлөп атамбы, же туура учураштымбы, туура учурашпай калдымбы деген суроолор менен жүрө турган болсок, анда биз дагы деле бакытты издеп жүргөн адам болот экенбиз да. Мен бактылуумун, Аллахка шүгүр, жаратканымды билем деген инсан дайым мындай өзүнүн ар бир кылган кадамын билет, өзүнүн жасап аткан ишин билет, каяка бара жатканын билет, эмне жасап жатканын түшүнөт дейт элем да. Ошондуктан мен дагы ушундай эми жараткан Аллах тууралуу бизге төрөлгөндөн баштап эле ата энебиз айтып келе турган болсо, азан айтып атыбызды коюп дегендей, бирок өзүбүз дагы изденип, өзүбүз дагы бул нерсеге өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды күчтөндүрсөк, бул эң сонун мындай туура эрежеде жер жүзүндөгү бейиште жашап жүргөн адамдай болуп өзүң сезет экенсиң да. Бейиштин аркы дүйнөдө деп эле кээ бирлер ойлойт го. Көрсө бул жашоодо деле адам баласы өзүнө тозок жаза алат экен, бейиш жаза алат экен. Жаман ойлой берсең, баягы жаман нерселердин баары аң сезимди каптай берсе, ошондо депрессия, көйгөй деген нерселер көп болот экен да жашоодо. Менин түшүнгөнүм бул ошол. Жыл өткөн сайын Анжелика чоңоюп бара жататпы же токтолуп бара жататпы билбейм, бирок бир эле нерсе бул билим алуумдун аркасынан гана бул өзгөрүүлөр болуп атат деп ойлойм да. Себеп дегенде канча жашап деле эгерде билимиң аз болсо, билимиң жетпесе, жаман адаттарыңды таштай албай жүрө бересиң да. Билгенден кийин, аны түшүнгөндөн кийин, кабыл алгандан кийин сен жакшы жакка өзгөрүүдөн башка вариант жок. Денис байке, негизинен динибизде ушул адам түшүнүп динге келиш керек да, туурабы? Кылып аткан нерсесин, жашоо таанымын, көз карашын мындай алмаштырганга чейин ушуну бир түшүнүп кадам жасаган дагы да туурабы? Албетте ошол исламда да негизи иманга келген адамдар эки түргө бөлүнөт да. Таклиди деп коет, ошол булар көпчүлүгү бирөөнү ээрчигендер. Мисалы үчүн туурагандарчы. Мисалы үчүн биздин ата бабалар ошол исламда болчу, анан мен да исламда болом деген пикирлер менен исламга киришет. Анан такрири деп коет. Такрири ошол окуган деген сөз да. То есть булар китепти окуп, изилдеп, ошондой суроолорду өзүңө берип, бул жашоого эмне үчүн келдим, эмне максаты менен келдим,
анан ошонун баарын окуп түшүнүп анан динге киргендер ошол чыныгы ыймандуу болушат экен да буларчы. Динис байке мурдагы биздин подкастта айткан болчу, аял заты дейт ушул жоолукту өзүнө салганга чейин биринчи жүрөгүнө салат депчи. Жүрөгүнө салып, анан аркасынан мындай айтканда ушул жоолук кийет депчи. Эми ушул сиз жоолук, хиджаб кие баштадыңыз. Апаңыз менен чогуу мындай келгенде бир кандай десем, эми сиздин атаңыз мен билгеним боюнча военный киши өзү дагы. Анан бир кандай десем, бир тирешүү болгон жокпу же терс пикир болгон жокпу же муну да мындай Кудай Тааламдын сөзү дагы да улук деп сиздер бир бекемдеп ашып өттүңүздөр. Кудайга шүгүр. Ошол процесс кандай болду негизи? Биз башында ойлойт экенбиз да, мусулмандын эң чоң баягы жасай турган нерсеси баягы бир парыздарынын, милдетинин бири бул умра, бул хадж жасоо. Анан башыма кырсык келгенде мен ошондо жерде жатам. Жашаймбы, мындан ары жашабаймбы билбейм. Бирок арманым ошол болду да. Мүмкүнчүлүгүм болуп, акчам болуп туруп, дүйнө жүзүнүн баарын кыдырып туруп, тим эле тизмегин жазып алгам го, кайсыл өлкөлөргө баргам, шаарга баргам. Бирок Сауд Арабиясы менен Мекке, Медина шаары жок да ошол тизмедечи. Ошондо аябай бир башкача болдум да. Эмне үчүн мен ушундай кыялымды мүмкүнчүлүгүм барда аткарган жокмун депчи. Эми мындан ары мүмкүнчүлүгүм болобу же жокпу деп ошону эле ойлодум мен. Башка ойлогон жерим жок. Азыр кайсыга тигил дарыгер мени операция жасайт же Бишкекке жетемби жокпу дегендей. Экинчи менин кыялым бул ошол кичинекей чүпүрөктү башыма байлай албаптырмын да. Ушунча өзүм нафсым менен күрөшүп анан кийин мен жеңилиптирмин да. Анткени намаз окуган сайын жолук салынасың, анан кайра чечип коюп коомчулукка чуркап кетесиң да. Баягы эле чачыңды жасап, чыгармачылыкка жараша ырга деген прическа керек, образым керек, мен ырчымын дегендей кесипти коюп ошол кесибиңе сыйынгандай болуп каласың да кээдечи. Мындай айтканда, ошол суранычыбызды бизге ийгиликтерди эле Аллах Таала берип атат да. Биздин ар бир дуабызда, суранып атканыбызда, намаздарыбыздачы. Анан жатып алып аябай ушунчалык бир жаман болдум да. Ушул кичинекей чүпүрөктү, жоолукту мен салынсам азыр арманым жок. Анан умра жасасам арманым жок эле. Ушул жерден көзүмдү жумуп чыргап жата бермекмин, күлүп жайнап депчи. Аллах Таала мен баратам, тосо аласыңбы дегендей эле. Бул кырсык болгондо ойлонуп атасыз, Бул ошол кырсык болду. Унаадан бизди эптеп чыгарышты. Эч кандай тез жардам келе элек. Бизден кийин дагы башка машина сүзүлдү. Аяктан көп адамдар көз жумду. Биздин унаабыз мындай, билбейм, башкара бийигирээк унаа болгон үчүнбү, аман калдыкпы билбейм, же Аллах Таала деп эле ойлойм мен. Кээрлер ошол айтты, ар ким ар кандай сүзүлгөнүнө жараша болот экен да, ал жерде. Бакты сүзгөнбүз го. Анан ошондо мындай жаткан бойдон эле договор түзүп баштайт экенсиң, келишим түзүп баштайт экенсиң да Аллах Таала мененчи. Анткени Аллах Таала менен сүйлөшүп жүргөн адам бирдеги болсо эле Аллах Таалага кайрылат да. Ниез болсо дагычы, сырдашса дагы, сүйүнсө дагы, кубанса дагычы. Мен биринчи эле сүйүнүчүмдү Аллах Таалага айтам да. Анан кийин мен ошол жерден эле Аллах Таала дедим, мен сөзсүз түрдө умра жасайм. Мен кайра басышым керек, чуркашым керек, өз бутум менен басып, баягы бир эле кыялым калган, ошону аткарганга мүмкүнчүлүк бер мага дедим да. Анан эми барганда айтып бере турган болсом, бул өзүнчө бир чоң, бир шашпай отуруп дагы ар бир подкастпы? Бир подкаст кылып детальдарга чейин айтып беришим керек. Себеби бул жөнүндө мен азыр китеп дагы жазып атам. Мен оюмча кызыктуу китеп болуш керек. 3 жыл катары менен жашоомдо болгон окуялар болот. Ал жерде пандемия жылы бар, жолукка кирген жылым бар, кырсык болгон жыл бар да. Ошо 3 жыл катары менен болгон экен. Анан ошондо биз 1 жыл өттү. Баарыбыз тең операция болуп, реабилитациядан өтүп, басып калдык, балдактарды таштадык, чуркап калдык. Анан кийин эле январь айында кырсык болгон. Январь айында эле 2-синде 3-үндө стористе карасам, сиз жүрөсүз Меккеде. Ошол жерден Аллах менен түзгөн келишимимди эстеп кеттим да. Пендебиз да, унутуп койдум да, чуркагандан кийин, баскандан кийинчи. Анан кийин дароо сизге жаздым. Барат болчумун, ушундай ниетим бар эле
деп. Анткени сиз бизге жакшы мисал болуп бере алдыңыз да. Мисалы Мекке десе эле аябай башкача элестетет болчу да. Аяка улгайганда барыш керек, кыйынчылыктар менен, азап менен барат депчи. Анан карасам сиздер болсо мындай жеңил, сонун, позитивде жүрүп атасыз, стористага тартып жүрүп атасыз. Ошонусу менен мындай мага дават болуп эле тийди да. Анан ошол жерде карасам, сиз мага жакшы шартты айттыңыз. Так ошол сумма менде бар. Карточкамда бар экен. Болгондо да мага да жетчү. Анан кийин 2 киши деп ойлоп атам да башында. Анан эле ошол карасам 1 жыл болуптур. Так ошол кырсык болгон күнгө жакындап калган экенбиз. Анан баарынан таң калыштуу. Кырсык болгон күнү мен акча которуп атпаймынбы? Толугу менен 3 кишиге. Себеби атам бара албай калып, бизде иним коштоп махрам болуп барды да. А мен 2 кишиге ага чейин бар болчумун. Анан 3-чү кишиге дагы ошол кырсык болгон күнү акча табылып калып атат десеңиз. Бул да болсо баягы Аллах Тааладан, анан экинчиден болсо сиздин ошол жерде мага дуга кылган видеоңузду көрүп, мындай Аллах Таала чакырып аткандай болду да, сиздин оозуңуз менен, сиздин үнүңүз менен дегенде көп жакшы дуаларды кылды. Алла разы болсун. Уялып кетип атам, мындай сөз уккан маселем. Ошону мен эстеп жүрөм. Дайым бул эң дүйнөдөгү бир кайсы чоң белек алдым келе десе, ушул сиздин белегиңизди айтат элем. Каабанын түбүнөн туруп, мага өмүрүмдө биринчи жолу адам ушундай дуа менен бата мындай эме жиберген да, чакыруу жиберген да. Анан кийин эле апама айткан жокмун. Анткени апам деген билбейм, кийинчерээк барам деген бир ойлорун айтып жүрөт эле да. 60 жашка чыкканда барам, ага чейин кое турайын дегендей. Анан мен деле апам канчага чыгып калганын кээде мындай кандай десем билсем дагы, бирок жаш көрүнөр да апам өзүм үчүн. Анан кийин эле ошол компанияга барып, бизе ошол алган. Анан ошол апам менен жарнамага эле тартылабыз деп сюрприз кылып, анан ошол жерден чын эле азыр 5 күндөн кийин биз сапарга чыгыш керекпиз деп билгенде апам ыйлап, ошол жерден да айтып атпаймын, мен 60 жашка чыкканда барайын дегем да дейт. Көрсө, жыл боюнча дал ошол жылы 60ка чыгып аткан экен да. Бул канча жылдан бери кылып келаткан дуасы, ниети ушундай жол менен демек Меккеге бармак экен да апам дагы деп койдум да. Анан тууган уруктардын арасынан жалгыз гана ошол апам барды, үй бүлөсүнүн эң кичүүсү да. Бирок ошол атам мындай ичине түшүнсө дагы баягы барып келгиле, зыярат кылып келгиле деп өзү кой берип, батасын берди. Бирок ал жактан келгенден кийин мен жол салынбайм го деп ойлогом. Баягы кетип атканда да бир өзүнчө ограниченияларды коюп алгам да, мындай чектөөлөрдөчү. Мен капкара жолук санып жүрбөйм, ал жакта капкара абайка кийбейм. Мен нукура кыргыз оймос түшүрүлгөн, Кыргызстан желеги бар кийимдерди кийип жүрөм деп, ошондой эле бир патриоттук сезимдерди эмнеге ойлой берген билбейм, билбегендик да. Анан өзгөчөлөнөм деп, анан кийин оймо чиймелери түшүрүлгөн жалаң кийимдерди аябай дайындап, апама да дайындап койгом, убара болбосун деп. Анан ошол барып келгенден кийин, жок баргандан кийин эле ошол Мединада эң биринчи биздин намаздарыбыз ошондо окулду, Меккеге чейинки. Анан ишенесизби, ал жерде көптөр эмне үчүн өзгөрүп келет дешет го. Ойлойт экенбиз да, бирөө дават айтат, же бирөө да бизди укмуш бир тарбиялайт, кээбирөөлөр айтат экен, сен мээңерди алмаштырып койду аяк баргандан кийин дегендейчи. Жок, өзүбүздүн ниетке жараша жүрөктө суроолордун баардыгына намаз окуп аткан учурда эле Аллах Таала жоопторду бере берет экен да. Көрөр эткенсиң өз көзүң менен. Ошону дагы ойлонбосоң, кабыл албасаң, демек билбейм, сен ой жүгүртүң иштебеген адамсың да. Эмне үчүн капкара кийип жүрөт баардыгы, ошол жерден көрдүм го. Эмне үчүн айымдар бош кийиниш керек, ошол жерден көрдүм. Толтура жооптордун баарын алдым, ал жооптордун баардыгын дагы бир шашпай айтып берем сиздерге, же китебимде кенен жазам. Ошол жерден ыйлап атам, намаз окуп атам, ыйлап атам, намаз окудум, отелге да баргым келбейт. Улам барып ыйлагандан кийин дарат алып келем кайра. Бирок ыйлагандан кийин дарат алыш шарт эмес негизи. Шарт эмес экен, бирок менде ошол нерсе да оюмдачы. Андан кийин баягы толтура жооп алгандан кийин эле биринчи эле жасаганым, бардым дагы эч кимден айрымбаланбай тургандай капкара жолук менен көйнөк сатып алдым. Анткени менин багажымда, чемоданымда андай көйнөк жок болчу. Мен айырмалангым келген жок болгон эле. Мен демек аяка Аллах Таалага ыраазычылыгымды, мындай мактоолорумду, чексиз мактоолорумду айтып, бир ушундай башка өзүмдүн бир мындай кубанычым аркылуу баргам да ал жерден. Сураш үчүн эмес, тескерисинче
шүгүр иретиңиз. шүгүр айтуу үчүн баргам да. Анан кийин барып алып да ошоктон өзүмдү өзгөчөлөнүп, бир башкача өзүмдү жаман сездим. Эмнегедир билбейм, ошол нерсе жүрөккө кирди. Көп мисалдар болду. Аны эч кимге айткан жокмун, билгизген жокмун. Ошондон келгенден кийин келе жатканда эле мындай бош шумду кийдим дагы, бирок баары бир ошол бош шум менен аэропорттон чыга албай, кайрадан барып жана капкара байкамды кийип, ошол Бишкекте аэропортто чыкканым эсимде. Апам ошондо айтты, мындай аябай көнүп калган окшойсуң бул кийимге депчи. Анан эле элдин көзүнө жаман башкача бир көрүндүм окшойт, капкара эле абайка менен Анжелика чыгып келе жатса. Анан арабтар буга акча төлөп койду, сатып алды. Укмуш блогер деген Кыргызстанга бир мындай ушундай кийим жайылтуу үчүн миссия аткарат окшойт деген ушактарды окуп көрүп, ушундай жүрөгүм менен ошол адамдарга дуба кылдым болгону. Анан сүйүнүчүм менен элдер мактайт экен да, башында баары мактап, ой молодец укмуш десе, тим эле бир чоң иш жазатым го деп ойлогом. Келгенден кийин мен ошол жоолукту чечпейт окшоймун, салынам, чече албай жатам дегенден кийин эле тескерисинче негатив хейт аябай чоң кетти да, аябай көп бир талкуу болду. Анан кийин ошол жерден эмнени дагы байкап калдык, ушундай подкасттарга алып баруучулар мени жакшы эфирлерине чакырышты, балдай таттуу сөздөрү менен куттукташып дегендей. Баргандан кийин эле маңдайыма отуруп, сен билесиңби, мындай тигиндей, жок, сен ишенип аткан нерсе мага тастыкта дегендей нерселерди бетиме айтканда, бул да бир чоң сыноо деп ошол жерде араң кармана отурган бир интервьюларым бар. Андан кийин ошол эмне десем, эми көп эле сыноо болду. Атам менен отуруп дагы ошол жерде көптөгөн талкуулар болуп, жолуңарды артка салынгыла дегендей сөздөр болгон. Эми бул нерсени ачык эле биз айтабыз, себеп дегенде баягы ар кимдин өзүнүн тандоосу бар, ар кимдин өзүнүн көз карашы бар. Ата энем моба аскер кызматкерлери, алар деген баягы атам согушка катышкандыктан дагыбы көп мекенди коргоп келген. Азыр мынакей пенсияда, бирок адамдын оюн мен сыйлайм. Анткени анын дагы өзүнүн ошол Кудайга ишенген ишеними бар. Жүрөктө көбүрөөк ошол биринчи жолук салынгыла деп айткандардын катарында. Анан биз жүрөктө жолук салынгандан кийин анан кийин түп башка салып атабыз деп, бирок мен атама түшүндүрүп айтып келем. Азыр мен практика калансымал өтүп атам. Чындыгында мен толугу менен хиджабка кирдим деп бүгүнкү күнгө чейин айта элекмин. Эмне болгон күндө дагы кээ учурда менде жолугум болот, артка салынып калам, шым кийип калам. Толугу менен эрежелерди аткарып, мындай идеалдуу бир хиджабчан айымдын көрүнүшүн көрсөтө ала албай жатам да азыркы учурда. Бүгүнкү күнгө чейин нафсым менен күрөшүп келе жатам. Мен үчүн кыйын өзүм үчүн бир сыноолор күндө эле болуп келет. Ар бир адамда бар. Жалкоолук кээде кармайт, намазың каза болот, кээде жалкаланып коесуң, ана мына деп отура бересиң, көп нерсеге алаксып. Ошондой эле менден үлгү албагыла деле айтам. Менин кийимимен, менин көрүнүшүмөн. Мен болгону өзүм үчүн күндө аракетим гана үстүндө болуп атамын деп. Бирок эң биринчи ошол адам көрүп билим алыш керек экенин түшүндүм. Анан азыр үй бүлөбүз менен ошол атам дагы билимдин үстүндө, апам дагы баарыбыз билимдин үстүндө болгондуктан ынтымагыбыз бекемдеп, азыр башкача бир көз караштар. Күндөн күнгө билим алып атабыз. Сон биз деген устаз негизи Куран китеби, мына Куран китеби 114 сүрө бар. Ичинде 6236 аят бар. Аят деген сүйлөм деген сөз. Бирок ушул Курандын биринчи сөзү эмне? Курандын биринчи сөзү икра, окуу. Окуу, изден, билим ал, ойлон, ой жүгүрт деген. Мындай айтканда Куранда бизде Алла Таалам өзү мындай көп насаат берет. Ойлонбойсуңбу? Ай, мындай ой жүгүртпөйсүңбү деп турабы устаз? Тура албетте. Анан бул нерсе негизи Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эме деп айтат го. Эң жакшы иш дейт, бул ошондой кичинекей болсо деле, бирок дайыма уланып турган иш депчи. Анан мындай бир заманда болбойт экен да. Бул да мындай тажрыйба менен келет экен да, көп нерселерчи. Мисалы үчүн азыр мурда окуган намаздар же мурда мындай кармаган орозолор мындай жыл өткөн сайын кадимкидей өзгөрөт экен да.
же ошол нерселерди дагы тереңирээк мындай түшүнүп баштайт экенсиң. Анан тиги Кудай менен байланышта бул мындай акырын мындай акырын түзүлөт экен. Анан көп нерселерди чындап тажрыйба аркылуу түшүнүп баштайт экенсиң да. Ошондуктан бул нерседе эч качан токтобош керек. Эң негизи ошол Кудай менен байланышты үзбөй туруп, акырын күндө аздан болсо деле алдыга кете бериш керек экен да. Жакшы. Эми сиз келдиңиз, Анжелика, буюрса келдиңиз, ушул мындайча айтканда жоолукту чечкен жоксуз. Түшүнөм, бирок мен азыр эмне деген ойлор келди айтайынбы? Ушунча мындай, кандай десем, ушунча үй бүлөдө, коомчулукта, анан комментаторлор түрдүү элдин арасында бирок мындай кылбайсың, тигиндей кылбайсың десе дагы сиз бирок Алла Тааланын сөзүн жогору коюп турсуз. Бул менин оюмча бул эң чоң кадам, эң күчтүү эрк. Алла Таалам ушул эркиңизди кабыл кылсын. Себеби муну эстеп кеттим. Бир адам Кытайда мусулманчылыкты мындай карманат экен да. Анан молдого суроо берип атпайбы? Биздин жумушта дейт, мындай намаз окугандарды улам бири-бирине айтып коюшат дейт, бул мусулман намаз окуйт деп, анан бир аз мындай бизге неме бар дейт да. Кандай десем, чуть такой катуу мындай мыйзам чегинде катуу карайт дейт да биздичи. Мындай намаз окутпайт дейт. Ошого эч ким билбесин деп дейт, мен даарат алам, сууда көп ичпейм дейт да. Анан даарат алып туруп, ошол түшкү намазымды, анан асыр намазымды дейт, аябай бир даарат менен мындай даарат албайм дейт да барыпчы. Ошол менен мындай бир чыдап туруп, анан бир моменти келсе эле бир 5 мүнөт окуп коем дейт да. Анан ошол корком дейт, кээде шарт болбойт дейт, кээ бир кичинекей жерделерде окуп алам. Ошол намазым кабыл болобу деп молдодон сурап атат. Анан жанагы молдо көрсө аябай чоң шейх экен. Айтты да дейт, дейт, ушул экөөбүздүн намазыбызды алмашсак депчи. Кана эми болбосо ал чоң жерлерде имам болуп жүрөт экен, сен дейт намазың биздин намазга караганда жогору турат. Себеби канча деген эл сага мындай каршы чыгып атат, тегерек четиң каршы чыгып атат. Ошонун ичинен сен суурулуп чыгып атасың дейт, Кудай Таалам бир буйругун аткарып атасың дейт да. Эми ошол сыяктуу эле сиздин позицияңыз да ошол экен да. Сиз канча эл дагы мынтип сизди түрдүү дүрбөлөңгө салып, бул деген фитна деп коет, адамга мындай түрдүү негативдүү ойлорду берип, мындайча айтканда, бирок Кудайым кабыл кылсын, ушул жолуңузда сизди дагы бекем кылсын. Эми бир нерсе кызыктуу болуп атат. Ооба, жолуктагыныңыз. Мурда биз билген Анжелика өтө активдүү, социалдык, ошол пандемиядагы болсун, пандемияда күнү түнү элдин камын ойлоп, мындайча айтканда кызмат кылган Анжелика бар эле. Анан жолук тагынгандан кийин бул активдүүлүк түшүп калдыбы, же ошол эле абалдабы, же дагы да өсүп кеттиби? Эми анда деген менде кыймыл деп коет го, кыймыл аракет жасалып туруп анан ойлонуп калчумун да. Биринчи жасап анан ойлонуп. Мен ошол мүнөзүм менен деле ийгиликтерге жеттим окшойт деп ойлоп атам. Менде мындай бир гана Аллах Тааладан корком. Ооба, бир эле Аллах Тааладан корком деп эле 5 жашымда баягы апам тайнеме Куран окуганды тамак ичкенден кийин, чай ичкенден кийин үйрөткөн. Анан кийин эле намазда ошол эле сүрөлөр, ошол эле баардык сөздөр колдонулат экен да. Аны мен бир улуу кызым төрөлгөндөн кийин анан баштадым десем болот да намазды. Быйыл 17 жыл болуптур. Анан ошондо мен көрдүңүзбү, ошол жатка билсем дагы ошол сөздөрдүн терең маанисин деле түшүнбөй эле биз жаттоо эле окуй береткенбиз да. Араб тилин баягы өзүбүздүн түшүнгөн букваларга түшүндүрүп дептерге жазып алабыз. Апам дептерге жазып берген, ошону карап атып эле жаттап кеткем да. Араб тилинде мисалы окуган билбейбиз да. Ошентип эле көбүнчөсү жаттайт го. Анан кийин ошонун баарын ар бир сөзүн талдап, түшүндүрмөсүн баарын көргөндөн кийин анан тереңирээк өзү Куранды ачып окуп баштайт экенсиң, котормосунун баардыгынчы. Анан ошондо түшүндүм да, биринчи ойлонуш керек. Анан жасаш керек дегенде, азыр мен көп баягы активдүүлүгүм ошол эле бойдон. Бирок ойлонуп, анан жасайын дегенге келгенде, менин ойлорум жасабай эле кой деп коюп атат да. Ошон үчүн активдүүлүгүм болгону менен коомчулукка ошол нерсемди, ачуулугумду басып коюп атам да. Болбосо азыр мен билесиз, саясатка аябай кызыгам. Медицина жаатына болотпу, социалдык бүт өзүмдүн реалити долбоорлорум баардыгы эле баягы
адамдарга жардам берүү да өзү негизи көптөгөн долбоорлорум бар. Анан кээде эле бирөөнү бирөө басынтып койсо болушуп кетип эле жаман көрүнүп калчумун да мен. Көрсө ошол нерсени деле биз мындай аны дагы билим менен салып, ойлонуп, ошону мен туура жасап атамбы, ошону мен кылышым керекпи, жокпу деп ойлонуп келгенде алар өздөрү менен өздөрү чечип алат деген жоопко келет экенсиң дагы, анан кийин өзүң энергияңды башка жака бурат экенсиң да. Ошондой өзгөрүү болду менде. Активдүүлүк ошондой эле байкасаңыз, мурункуга караганда азыр мен көбүрөөк жер кыдырып атам, көбүрөөк билим алып атам. Өзүмдү дагы көп нерселерге жетишериме түшүндүм да. Мурун мисалы үчүн жалкоороо Анжелика бар болсо, азыр ал жалкоолугум жок. Жалкоо болсом дагы мен убакытты туура пайдаланып, барына жетишкенге аракет кылып атам да. А мурун жетишпей калам го деген убакыт менен көбүрөөк намаздарым каза болуп кетчү да. Активдүүлүк балким социалдык баракчамда гана көрүнгөн болсо, азыр тескерисинче реалдуу жашоомдо активдүүлүк көбүрөөк, бирок социалдык жактан мен эгерде мен коомчулукка ошону бир жакшы пайдасын көрсөтө алсам гана ошону көрсөтүп анан жасап калдым да. Чыгарасыз. Түшүнүктүү, жакшы. Ошондой. Бул негизи өтө жакшы нерсе, себеби биздики мындай туура эмес стереотиптер болуп калыптыр. Мисалы үчүн мусулман аял үйдө гана отуруш керек, анан мындай башка иштерге барбаш керек, же мындай социальный активность азыраак болуш керек деген туура эмес стереотиптер бар да. Негизи Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жашоосуна карап көргөн болсок, негизи мындай ар бир сахаба бул бизге мисал катары келет. Анан сахабалардын арасында аял сахабалар көп болчу да. Анан ар бир аял сахаба бул негизи биздин кыздарга, ошол айымдарга бул мисал катары алсак болот да. Анан мисалы үчүн тиги Хадижа энебизди ала турган болсок, ал мындай бүгүнкү күндө мындай бүгүнкү тил менен айтканда бизнесмен леди болчу да. Мындай бизнеси чоң соодагер болчу. Анан Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам аябай мындай көп жардамды берип, анан болгон байлыктарды ошол ислам таратканга мындай берип, өтө мындай активдүү аял болчу. Анан Айша энебизди ала турган болсок, бул мындай өтө илимдүү болчу. Анан мындай политик деле деп койсок болот да. Себеби Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өтүп кеткенден кийин сахабалар ошол Айша энебизге келип, кеңешип, ушундай кээ бир нерселерди сурап, билбеген нерселерди сурап, анан дин жагында ушундай ал менен кеңешип, мындай өтө илимдүү аял болчу. Анан мисалы үчүн Ти Фатиманы ала турган болсок, Алла субхана таала андан ыраазы болсун. Ал мисалы үчүн өтө мындай башкача назик болчу. Анан бирок мындай үйгө берилген, балдарга берилген, бирок ошол менен биргеликте бул кандай балдарды тарбиялаган, келечекте ушундай мындай халифалар боло турган, адамдарга жакшынакай тарбия берип, ошол балдар менен өзүндү мындай потенциалды тарбия аркылуу көрсөткөн да. Анан ошондуктан ар бир аялдан ушундай мисал алсак болот. Анан бизде мындай темперамент эме жагынан ар түрдүү адамдар бар да. Алар да ошол мисалдарды өзүнүн жашоого алып туруп, анан бир модель куруп туруп, мисалы үчүн ошол сахаба энелерибизди мындай эрчеңинге бүгүнкү күндө кантип ошол нерсени да өзүмдүн жашоодо колдонсом болот деп өзүңө суроо бериш керек да. Айша энебиз негизи аябай, сиз айтып өтпөдүңүзбү, мындай саясатчы дагы, илими дагы күчтүү болуп турат да. Себеби Курандагы жанагы аяттарды биринчи санап чыккан адам ошол экен. Ошо 6236 аят бар экен деп мындай кызыгып санап, эми ал дагы ар бир адам эле аны ойлонуп мээси же иштей бербейт да, бирок ошонун баарын биринчи эсептеп чыккан зат ошол киши экен да негизи. Анан ушул пайгамбарыбыздын хадистерин аял кишилердин арасында эң көп бөлүшкөн, риваят кылган, ушул күнгө чейин жеткирген бул албетте Айша энебиз. Эң бир сонун бизге өрнөктөрүбүздөн. Бирок заманыбызда дагы ар бир адам өзүнүн жүрүм туруму менен, өзүнүн адеп аклагы менен, өзүнүн мүнөзү жана кылган аракет амалдары менен биз деген Кудай Тааланы, динди эстетип турушубуз керек экен адамдарга. Мисалы үчүн Денис байке сизди көргөн кезде биз дагы Денис байкени көрүп, мындай
Кудайды эстесек, Алла тааламды эстесек, сизди көрүп намазды эстесек, мындайча айтканда сиз эчтеке кылбасаңыз деле, эчтеке айтпасаңыз деле, бирок ошол эле убакта адамдарга мындай дин жаатында таасириңизди бересиз да. Дин жаатында дааватыңызды кыласыз. Сиз дагы анжела. Сиз дагы мындай кылган ошол эле окуган сабактарыңыз менен болсун, жүргөн жүрүш турушуңуз менен, мамилеңиз менен дагы көп кыздарга, биз билбеген көп кыздарга өрнөк болосуз. Себеби адам мындай живой, тирүү адамдарды көрүп дагы да көп таасир алат. Ошо азыр мен ойлойм, мындай көптөгөн кыздар дагы, жаштар дагы, аял заты дагы кыздарын тарбиялап аткан мына 3 кызыңыз бар. Мен бир ушул жакшы пайгамбарыбыздын хадисинде бөлүшүп өткүм келет. Пайгамбарыбыздын сүйүнчүсү бар 3 кызды болгондорго. Эгер 3 кызыңарды, кыздарыңарды татыктуу тарбиялап, Кудай тааламды туура таанытып, аларды турмуш жолуна узата турган болсоңор, силерди бейиш менен сүйүнчүлөйм деген. Ошол кезде сахабалар туруп, я Расулалла, эки кыздычы десе, эки кызды да, бир кыздычы десе, бир кызды да. Демек, аял затынын исламда ролу орду чоң. Себеби кыргызда да биз айтабыз, аял заты коомду тарбиялайт дейбиз. Чындыгында коомду, бүгүнкү баатырларыбызды, бүгүнкү илимдүү жигиттерибизди, бүгүнкү Кыргызстаныбызды көтөрө турган адамдарды аял зат апасы тарбиялайт көбүнчө. Ошондуктан буюрса орду чоң, ар бир эненин орду чоң, ролу чоң, позициясы чоң буюрса. Ошондуктан биз аял затына аяр мамиле жасашыбыз керек экен да. Жакшы сыйлашыбыз керек экен, көңүлүн алышыбыз керек экен, туура мындай подход кылабызбы. Ошондуктан азыркы күндө көрүп атпайсызбы, коомчулукта өзгөчө азыр мына акыркы талкууларда бул деген аял затына бир аз мындай бир, кандай десем, бир терс мамиле көп болуп атат деп көрүп атам да менчи. Ушул зомбулуктар болуп атат түрдүү, мындайча айтканда. Мындай болбош керек да, туурабы устаз? Албетте, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам негизи хаджул вада деп коет го, прощальный хадж. Ошол кезде 100 миңден ашыгыраак сахабалар болгон. Анан ошондо көп нерселерди айткан экен. Анан эң негизги бир насаттын эң бир мындай өзгөчө болгон, бул 3 жолу ошол аялдарга жакшы мамиле кылгыла деп айтканычы. Анан негизи пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Коштошуп атып, коштошуу ажылыкта ошол аялдарга жакшы мамиле кылгыла деп өтө катуу ошол нерсеге көңүл бурган. Анан өзү да аялдарга дайыма жакшы мамиле кылчу. Эч качан алар менен урушпай, талашпай, мындай колдон келишинче жардам берип, мындай аяр мамиле кылган экен. Мындай жардам берип, мындай бул үлгү боло турган инсан да. Бүгүнкү күндө сиз айткандай, кээде биз ошол жоопкерчиликти сезбей атабыз да. Себеби негизи пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам да айтат го, бул силерге берилген аманаттар депчи. Ошондуктан аялга да мындай аманат катары мамиле кылыш керек да. Аманат деген, ошол аманатка кыянат кылбашыбыз керек, биринчиден. Экинчиден, ошол Аллахтын алдына барганда сөзсүз ошол нерсе жөнүндө тууралуу биз жооп беребиз. Акыретте жоопкерчилик чоң. Ошондуктан өкүнүчтүүсү бүгүнкү күндө көп эркектер ошону же билбейби, же мындай ошол жоопкерчиликти сезбейби, бир жагынан ошол акыретти мындай эстебеген адамдар балким ушундай бул жашоодо туура эмес нерселерди кылып аткан да. Анжеликадан аял заты катары сурап көрбөйлү, негизи зомбулук азыркы күндө кандай күч алып атат? Негизинен аял заты үчүн мындай бир кандай таасир тийгизет? Албетте бул жаман, коркунучтуу. Бирок ошол аял заты катары сиздер кандай ойдосуздар? Бул ушул акыркы көптөгөн баягы курман болгон биздин кыздарыбыздын аркасынан келе жаткан аябай бир күрөшүп келе жаткан чоң тема десек болот да. Мыйзам кабыл алсын, мындай зөөкүрлөргө өзгөчө бир башкача дагы кароолор керек дегендейчи. Жакында эле мен ушундай бир интервьюга бардым, айымдарга тиешелүү бир көрүүдө. Ошондо айтып калды да, биз дагы ушундай мыйзамдарды алып чыкпайлыкпы, балким ошондо зөөкүрлөр азайып калат эле, балким көп нерсе өзгөрмөк дегендейчи. Биз баягы түпкү тамырын карабай эле, биз айланып келип эле ушул нерсе болсо ушул болбойт эле деп эле бир нерсени көздөй берет экенбиз да.
Анан карап көрсөм ошол мыйзам кабыл алынса дагы, мисалы үчүн эң жогорку даражадагы деп коелук, аял кишиге, балдарга, кичинекей наристелерге зөөкөрлүк көрсөткөн эркектер тууралуу. Ага чейин сот бар. Мыйзам иштеш үчүн сот туура чечим чыгарыш керек. Сотко чейин биздин милиция кызматкерлерибиз бар. Алар жакшы реакция жүргүзүп, өз учурунда туура ошол процесстерди өткөрүш керек. А милицияга чейин жарандар бар. Жарандар кайдыгер карабай, болуп аткан нерсеге күйүп, бышып, чын жүрөгү менен эки-экиден бөлүнүп, кырылышып, бири-бирин сындабай, биргеликте бул чоң көйгөйдүн үстүндө иштеш керек деп ойлойм да. Бизде азыр коомдо эмне болуп атат? Ошол зөөкүрлөрдү сөз кылганы менен айымдар бири-бирине жаман сөздөрдү сүйлөп атат. Бири-бирин жеп атат, ушактап атат. Кийимдерге асылып атабыз, акыркы учурда мисалы үчүн жабык кийинген айымды көрсөң, бул артка кетип аткан дегендей сөз болот. Сен кайсыл кылымга кетип атасың, элдер өнүгүп атса дегендей да. Бир аз мындай башты туурап кийип калган айымды көргөндө айтат экенбиз, сен жабыраак кийинсең болмок, анан бир нерсе болсо өзүң көрөсүң дегендейчи. Бул жаатта дагы мен кичинекей бир пост баягы жазып, оюмду бир терең ойлонуп жазган нерсем хейтке айланып кеткен да, канча бир жыл мурун, 3 жыл мурун. Ошондо тескерисинче айткам да, эгерде сага бир ыдык көрсөтүү болуп атса, айым унчукпай калба, коркпо, не молчи деген хэштег бар эле, ошондо эле менде постторумдачы. Кыйкыр, коомчулук бар, жардам беребиз. Кеп деген биздин ошол айымдарда азыр жоолукчаны дагы, жоолукчаны эмесин дагы, 5 жаштагысы, 3 жаштагы, керек болсо 60тан өткөн апаларга чейин бул зомбулук, зордук көрсөтүлүп атат. Демек, биздин айымдардын көйгөйү бирөө. Бизге ушундай мамиле болуп атат, ошону коомчулук туура кабыл алып, ошол маселе мындай кандай десем, шылдың иретинде эмес, көбүнчөсү кандай болуп атат, коркконунан шылдыңдайт деген үчүн апасы кызына эле кичине туура эмес мамиле кылган үчүн кызы жашырып коюп атат да. Бул көйгөй деген аябай чоң бир ушундай социалдык берүүлөр аркылуу да чечилиш керек деп ойлойм да. Бул жаатта көптөгөн адистер болуш керек. Кыз киши менен эненин азыр ортосунда мамиле үзүлгөндөрү канча, бири-бирине мээрим төгө албай жаткандары канча. Энеси кызына жөн гана мээрим көрсөтүп, мен дайым сенин тараптамын, мен сенин жаныңдамын деп айта албаган энелер канча жүрөт да. Ошолор менен иштешибиз керек деп ойлойм. Мен мырзаларга мисалы үчүн ошондой зөөкүрлөргө азырынча эч нерсе деп айта албайм да. Чынын айтканда, анткени аны дагы эне тарбиялаган. Башынан эле эне ошол эркек болсун, кыз болсун, болушунча мээримин төгүп, ошол балага ошол эле биздин эң эле ошол ислам дини эң таза, туура жараткан Аллах Таала биздин өзүбүздүн эрежебизди жазган Куран менен эгерде баласын тарбияласа, ал жаман жолго барбайт да. Менин оюмча, эне өзү биринчи тандоо жасаш керек дагы, болушунча өзүнүн аманаты катары ошол балдарын аманаты өзүнө катары тарбиясынын үстүндө да иштеш керек деп ойлойм да. Билбейм, эми бул өтө терең тема. Муну талкуулай турган болсок, психологиялык жактан жабыркагандар бар, оорукчандар бар, атайлап жасагандар бар. Бул эч кандай билим албай, бул дүйнөдө ал адамды жаман адамдардын курчаганынан ал эч нерсе айбан болуп чоңойгон адамдар бар да. Чынын айтканда эле адам келбети. Бирок нар жагын карай келсең, сөз жок да. Болгону эле боорубузду ачып эле Аллах Тааладан ошого биз жакшы нерсени каалап, болушунча ошол адамга гана биз мээрим төгүп бир жардам беришибиз эле керек болуп калып атат да. Мен суранат элем, коомчулукка кайрылуум бар эле. Ушундай көйгөйдү чын жүрөгүбүз менен боорубузду ачып, чын жүрөгүбүз менен биргеликте деле сөз жазып эле комментарий жазып койбостон, кыймыл аракетке салып, жабыркаган үй бүлөнүн керек болсо үйүнө чейин барып, жардамдашып, коомчулук дайым бул жабыр тарткан үй бүлөдө бар экенин көрсөтсөк деле болот да. Мен ушундай өзүмдүн бир адатым бар окшойт. Дароо эле издейм, табам, сүйлөшөм. Үйүмө чейин алып келип киргизип алып жашаткым келип кетет да. Ошол жабыр тарткан кыздарды, айымдарды чынын кээде ойлоп коем, ушундай баш калкалаган бир чоң бир жакшы жай жасалыш керекпи дегендей. Реабилитацион центрлер,
Реабилитациялык деп да айткым келбей жатат. Мээрим үйү десек болот го дейм. Мээрим. Ошол жерде деген мен ошол каалайт элем. Ар тараптан айым өсүп өнүгүп өзүнө бир ишеним бир алса, ал айым бул нерселерди башынан өткөргөн, артта калтырат дагы ал алдыга карап жаркын келечекти көздөй жакшы эне болуп дагы чоңоюп өсөт да. Ал эне тескерисинче жакшы поколение деп коет го, жакшы бир келе жаткан муунду тарбиялап, жакшы бир нация, биздин жакшы бир өзүбүздүн улутубузду өстүрөт да. Бул өтө чоң тема. Буюрса дуа кылалы. Элдердин баары ушул бир жакшы нукка бурулсун. Коом өзгөрсүнчү, коом өзгөрсүн, тынччылык болсун, буюрса өзгөчө аял затына болгон бир мамилебиз дагы да жакшы, жумшак болсун, назик болсун, аларга ылайыктуу болсун дегендейчи. Эми бир дуа жөнүндө сурагым келип атат. Ушул дуа бата кылган кезде ушундай бир кандай десем, сиз айтып атпайсызбы, мен Алла Таала менен сүйлөшүп турам, баарлашып турам депчи, дуа кылып турам деп. Ушундай укмуш, ушул нерсе мындай нереальный эле дей тургандай бирок дуа кылган кезде бирок ошол нерсе болуп кеткен учурлар болду эле негизи. Албетте болсо керек, бирок кайсынысын бөлүшүп бере аласыз? Ишенесизби, Нурсултан мырза? Ошол мындай дуаларымды элестетем да максималдуу түрдөчү, бирок Аллах Таала ошол менин фантазиям жетпеген бир дуаларымды дагы эки эселеп туруп аткарып салгандачы. Мен шок болуп калам да. Мен мынчалык дагы суранган эмес элем го Алла Таала дегендейчи. Мен татыктуу эмесмин дегендеге чейин барасың да, уяласың да. Ошончо бир сонун жакшылык, мүмкүнчүлүк келип атканда кабыл ала алырыңды билбей же албаарыңды билбей калган моменттер болот да, монтип калчылдап каласың да. Бул Аллах Таала алып туруп сени жакшы адамдардын чөйрөсүнө коюп коет, же бир укмуш бир жакшы инсандардан сага мактоо сөзүн бир айтып коет да, сага жетпей жүргөн бир өзүбүздүн аргимиздин өзүбүздүн кичине эмелерибиз бар да, бүтөй турган тешиктерибиз бар го. Анан кээде каражат жагынан болуп калат. Туруп эле биякта үйүң жок, унааң жок жүрсөң, анан кийин эле болуп өтүп эле бардык нерсе бир заматта эле болуп кетет да кээде. Мен мынчалык тез болуп кетет деп ойлогон эмес элем, Аллах Таала бирок тез болгонумдан да жакшы болду дейсиң го. Мен башкача элестеттим эле дегендей. Баарынан да эмнеден коркуш керек? Бул жашооңдо көп сыноолор сени курчуп атканда эмес, аябай жашооң чересчур сонун болуп кеткенде коркуш керек да. Аллах Таала менден алыстап атасыңбы же эмне болду депчи. Ошончо жакшылыктын арасына мага бир сыноо бер, сага кайрылганга дегендейчи. Менде өтүп кээде болуп калат, монтип отурам да креслодон кармап. Ушундай сонун учуп кетпесем экен дегендейчи, бутумду жерге тийгизип Аллах Таала кичине кое тур, мынчалык көп жакшылык болбой турсун дегендей. Бул деген эмнени айткым келет? Кээ бир адамдар Аллах Тааланын берип аткан бир ушундай жакшылыгын ушинтип мендей болуп көрөт да, максималдуу түрдө каалат. А кээ бирлер болсо эчтеке албай жаткандай эле нааразычылыгын уланта берет го. Бул өзүбүздүн баягы состояние души деп коет да. Жан дүйнөбүздүн азыркы абалы гана көрсөткүч экенин мен дагы бир ирет билдим, түшүндүм. Көрсө Аллах Таала мага ошол сезимди берип коюптур. Сезе турган ошол Аллах Таала сезимди берген үчүн кээде кетип баратып кымбат бутиктен ошол сумканы алгым келип кетет. Алып коем дейсиз. Анан Аллах Таала мага деген мүмкүнчүлүк берчи, ушул сумканы сатып алайын. Мусулман айымы да ушул сумканы көтөрсүн. Мен деп коем да. Туура кээ бир адамдар негизи мындай сыноону мындай сөзсүз бир нерсе, жаман нерсе болуш керек деп ойлонот да. И сыноо жаман мындай жаман нерсе менен же кедейчилик менен сыноо болуп кетет депчи. Бирок чындап айтканда исламда сыноо жакшылык менен да болуп калышы мүмкүн да. Себеби байлык да бул өтө мындай чоң сыноо да. Себеби ошол байлыкты мындай туура сарптап, анан бай болгон кезде кедейлерге да мындай жардам берип, анан Кудайды эстеп, бул өтө кыйын нерсе да. Себеби сенде баардыгы бар. Эч кандай кыйынчылыктар жок да. Анан негизги ошол сенин абалың, бул да сен үчүн өтө чоң сыноо да. Ошондуктан баардыгы жакшы болсо, байлыгы болсо, баардыгы сонун болсо, ошол адам үчүн ошол нерсе сыноо. Себеби ошол маалда Кудай менен байланышты унутпай, Кудай менен байланышты түзүү эң чоң нерсе экен да. Баарыбыз эле ушундайбыз да, кыйынчылык болгондо эле Кудай деп калабыз, анан бир жакшы абал болгон кезде деп жүрө беребиз. Кейт Стивенс деген артист болгон да мурдачы. Анан
ал деген ушундай рок артистпи жаңылышпасам, интернеттен дагы Википедиядан көрүп койсо болот. Бир ошол адамдын динге келген окуясы бар экен. Ал көзү аябай мурда билесиздер, чоң стадиондорду чогултуп экен да, мындай ырдап стадиондорду чогултуп, анан жашоодо көп нерсени мындай кылып көргөн экен да. Ушул наркотик дагы болсун, түрдүү мындай кайф алам деп түрдүү нерсе кыла бериптир, көрсөчү. Анан немени жакшы көрөт экен, тиги сууда неме вейкборд сыяктуу неме барбы? Досканын үстүндө. Досканын үстүндө сууда Серфинг. серфинг менен мындай чоң толкундарды издейт экен да. Ушу каякта чоң толкун бар, ошолорду атайын аба ырайын карап, погоданы карап болсун деп, анан бир күнү бир чоң волналарды издейт экен дагы. Анан бир чоң волнага эртең менен алар ушундай таңгамал барышат экен да, мындай эртең күн чыгайын деп атканда. Ошол жака барат экен, анан чоң толкунда ошол жакта сүзүп атып, доскасы оодарылып кетет экен. Оодарылып, жыгылып, анан сууга буула баштайт экен. Уже аба жетпей, уже өлөйүн деп атат экен, бир Кудай менен сүйлөшөт экен да. Жана бир секунд убакыт бар го, мындай бир секундтун ичинде сен толтура сүйлөшө аласың да. Жашооңда көз карашың бүт алдыңан өтүп кетет го, мындай төрөлгөндөн баштап ушул күнгөчү. Анан ошондой болуптур да ал кишиде. Анан айтыптыр, Кудай дейт, эгерде сен болсоң дейт, мени ушул абалымдан куткар дейт. Ушул абалымдан куткар, мен жашоомду сага арнап өткөрөйүн деп айтат экен да. Анан бир кезде эле эч ким жок эле дейт, бирок бир скутерчен кишилер келип калды, мени чыгарышты дейт. Анан бардык, откачивать эттим, короче, больницага бардык дейт, өзүбүзгө келтирди дейт. Анан кайра жашоом уланды дейт. Кайра өзүмө келдим, бирок кайра эле ошол укмуш чоң немелер, наркотик да колдонот экен, башка кылат экен. В общем, айтор кайра эле ошол бүт жамандыктын ыплас иштин баарын кылат экен да ал кишичи. Анан бир күнү концерт менен башка бир шаарга барып калыптыр. Башка бир шаарга барса, бир мусулман досу бар экен да, анан үйүнө тамакка чакырган экен. Анан ал кишиге да барып отуруп экөө жөнүндө, дин жөнүндө сүйлөшүп, ар кайсы нерселерди сүйлөшүп, анан айтып берди, ушу кана сен китебиңди алып келчи, сен каяктан маалымат аласыңар деп айтып берди. Биз деген Курандан, анан пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн мындай билим алабыз депчи. Анда Куран китеп бар, алып келчи деп. Азыр любой страницаны ачып көрөлү деп турду. Анан кол менен басабыз. Ошол жакта мындай эмне деп жазылып турат, сен мага которуп берчи деп турду. Анан ачыптыр. Кайсы сүрөсүндө жок, бирок карашып тур да. Анан окуп турам, оку деп турам, окуп тур. Окугандан кийин котормосун айтып берчи деп. Котормосун айтып берсем мынтет экен да. Биз дейт, алар дептир да. Алар суунун астына буулуп, бизге кайрылып жардам сурашат деген аят экен да. Бирок дейт, качан гана биз аларды ошол абалдан куткарган кезде бизди дароо унутушат дептир да. Бизди дароо унутушат, убадасын да унутат дейт экен да. Анан жанагы Кэт Стивенс ошону окуп, именно ошонун жашоосу болуп атпайбы? Суунун астына буулуп аткан болот. Айткан сөздөрү один в один туура келип калыптыр да. Анан дароо мындай динди изилдей баштаптыр да. Динди изилдеп, мындай эми динге келиптир да, кыскасы ушинтип дароо ыйман келтирип, анан бир пресс конференциядагы берип, ушундай мен ыйман келтирдим десе, элдер эми американецтер түшүнбөйт да андай нерсени. Бул кечээ эле ушуну жардырып атпадыбы эле депчи. Анан азыр аты башка, эми азыр аты да башка, мындай өзүнүн жашоосун алмаштырган. Айтайын дегеним, мындай адам мындай өтө, кандай десем, Кудай менен бир диалог кылып, сүйлөшүп, анан ошол бирок Кудайым ыйман бериптир да, ыйман бериптир. Ыйман бул менин оюмча бул адам үчүн эң чоң байлык ошол. Устаз туура айтып атамбы? Туура. Негизи мындай пайгамбарыбыздын бир хадиси бар да. Эгер дейт сенин жашоодо эч кандай мындай сыноолор болбосо дейт да, баардык жакшылыктар мындай жакшылыктар жалан болсо дейт, мындай өзүңө суроо берип кой депчи. Алла субхана тааля мени унуткан жокпу депчи. Эгер баары жакшы болсо, значит унутуп калышы мүмкүн экен да. Себеби мындай алымдар да айтат, биздин жашообузда ошол сыяктуу окуялар бул Аллахтын мээримдин шапалагы депчи. Сен мисалы үчүн атасы же энеси мындай баланы көрүп, мындай туура эмес нерсени мындай кылып атканда мындай кичинекей шапалак кылып коет го, берипчи. Бул неден? Себеби ошону жакшы көрөт, анан жаман жака барбасын деппи? Дагы да бузулуп кетпесин деп, ушундай чараны мындай көрөт да. Алла субхана тааля ошол сыяктуу мындай жакшы көргөн адамдарга мындай кээде эстетип коет экен да. Ушундай сыноолор мененчи, менин бармын, туура жаша,
мындай кээ бир нерселерди өзгөртүп кой деп дайыма бизге мындай ошол окуялар аркылуу мындай бизге туура багытты көрсөтүп коет экен да. Туура. Менде дагы мындай бир пикир пайда болду. Негизинен Куранда бар го. Алла таала сабырдуулар менен бирге. Бирок ушул сабырдуулукту адам баласынын тагдырына, жашоосуна түрдүү нерсе келиши мүмкүн. Бирөөнү байлык менен сынап коюшу мүмкүн экен, бирөөнү статус менен сынап коюшу мүмкүн. Статусун Кудай таалам бийик берип койду, көтөрө албай мен деп баштады мисалы үчүн. Бирөө кыйынчылык берип коюшу мүмкүн. Бирөө түрдүү сыноо берип коюшу мүмкүн, бирок ошол тагдырды Алла тааламдан экен деп туура кабыл алуу, ошого жараша туура сабыр кылуу, иман, дин, Куран бизге үйрөтөт экен да. Экинчи сабырдуулук бул деген ушул күнөө иш кылбаганга, мүмкүнчүлүгү бар жеп койгонго, уурдап койгонго же башка иш кылып койгонго, бирок жок кой, кылбайм. Иттакулла, Кудайдан корком. Үчүнчүсү, жайында күн узун кезде орозо кармаш да кыйын. Намаздарды дайыма окуп туруш дагы мындай жеңил нерсе эмес. Же болбосо дагы зекеттерди, байлыгың ушундай, байлык эми ушундай жүрөккө киргенде кыйын го. Жан дүйнөң аралашып кетип баары сом болуп атканда, ушунчалык көп болуп атканда да мындай ушунча зекет беришиң керек экен деген кезде да адам коркуп кетиши мүмкүн да. Кой, это же я сам заработал, өзүм эле таппадымбы депчи. Анан ошол убакта дагы зекетин бөлүшүү, мындайча айтканда, бул дагы бир ибадатты талап кылат да. Ошол ибадатка жараша сабырдуулук кылуу. Жана төртүнчүсү, ушул дүйнө азгырыгына алдамашыбыз керек экен да. Ушул дүйнө сени дайыма мындай өзүнө тартып, мындайча айтканда сүйдүрүп, ушул кыймылдарды кылат экен да. Бирок ошого карабастан, эгерде сен кармансаң, жок депчи, дүйнө. Жанагы айтат го, машинең гаражда болсун, акчаң чөнтөгүңдө болсун, иманың жүрөгүңдө болсун депчи. Ошондой, бирок сабырдуулук кылып калсаң, ошондо сен бактылык табат экенсиң. Менде мындай бир суроо пайда болуп калды. Эми бүгүн Анжелика биздин студиябызда, учурдан пайдаланып бир жакшы суроолорубузду берели. Сиз дагы мисалы үчүн азыр эми бир коомчулук тарабынан бир түрдүү кандай, мисалы үчүн сиздер дагы ушул жоолук салынган кыздар кандай бир негативдүү нерселерге кабылат? Мисалы үчүн мен бир карындашыбызды, кыргыз кыз, Америкада жашайт экен, угуп калдым. Мен дейт, Кыргызстанга барганда мен көбүрөөк стресс алам дейт да, жоолук салынып жүргөндө. Америкада мага эч ким эчтеке деп айта албайт. А мен мисалы үчүн жөнөкөй эле тиги аялдама остановкада турсам дейт, аркандан эки эже сүйлөшүп атканды угам дейт. Мону карачы, жап-жаш болуп алып ушундай депчи, сүйлөп. Бул дагы адамга мындай бир жан дүйнөсүнө мындай негатив алып келет да. Болбосо ар бир адамдын өзүнүн эрки. Кыз билимдүү. Мен бир видеосун көрүп калдым да. Билимдүү, мындай жакшы жерде иштейт, бирок ушинтип айтып атпайбы, мен дейт өзүм мекенимде дейт. Ушундай нерсеге кабылам дейт. Бияка келсем эч ким мага эчтеке деп айта албайт дейт. Себеби айтсам мен аны сотко берем дейт. Мисалы үчүн да. Жеке менин эмеме өтүп кетип атат деп айтат да, туурабы? Жеке. Ар кимибиздин бул өзүбүздүн жеке ишибиз да. Жоолук салынабызбы, баягы кандай өзүбүздү алып жүрөбүз деп айтканыбыз менен, бирок мен бул нерсени бир башка бир көз караштан карап атам да. Чет мамлекеттен мен деле азыр мынакей түштүк Америкадан келдим азыр. Мисалы Бразилиядан мен бир дагы жоолукчан айымды көргөн жокмун. Өзгөчө бир башкача дүйнө экен да. Жалгыз жоолукчум, бирок эч ким мени караган жок. Мындай көңүл эч ким бурбайт дагы экен. Ошондой баягы ойдо ал кыз айтса керек. Мен бирок ал жерден эмнени түшүндүм? Мен ошол жерде мусулман баягы аякта кандай десем, бул дин көп тарабагандыктан алар байкабайт да менин эмнени туура эмес кылып атканымдычы. Бизде деген өлкөбүздүн баягы баарыбыз эле мусулман болгондон кийин биз бири-бирибизди карап оңдоп түзөп турат экенбиз да. Мага айтылган сындарды мен туура мисалы үчүн кээде кабыл алам да. Бирок кээ бир учурда мен кээ бир кыздарга да ушундай сын айткым келип кетет, бирок ойлойм да, бул мени туура түшүнбөйбү дегенде. Анткени менин эле таанышым айтып калды, ошол бир жоолукчан жашынакай кыз ыймандуу келбети менен туура эмес класс иштерди жазып атыптыр дейт да, мисалы. Көзгө мага аябай жаман көрүндү дейт. Өзүмдүн жоолугум жок дейт, бирок
ошол жоолукчаңызга барып кантип сынайтаман дейт. Мен жүрөгүмө жоолук салынган дейт. Мен өзүм намаз окуйм 5 маал, бирок ошол жоолук салынганга азыр кичине чечкиндүүлүгүмдү баягы дагы деле жеңе албай жатам өзүмдү дейт да, эркинди. Анан эми карасаң дейт да, кандай кылсак болот бул жакта депчи. Мисалы кээ бир учурда дейт ошол кийим менен эле жүрүп, бирок намаз окубагандары бар. Жоолук салынып, бирөө үчүн салынгандар бар, Аллах үчүн эмес, мисалы үчүн. Ушундай таң калдым, бир кыз да баягыда жооп берди, мен батыраак турмушка чыгат окшоймун жоолук салынып алсам дегендей, анткени мен ыймандуу деп ойлошот да деп. Муну күлдүрдү да тамаша иретиндечи. Анан пендебиз да. Анан мен ошол айтып атам. Мен ушундай бир айланага түшүп калдым дедим да. Тегерегимде башка дин өкүлдөрүнүн баардыгы менен чогуу жүрдүм сапарда. Бирок кээ бир мусулмандарга караганда башка деле баягы инсан мага көбүрөөк мындайча айтканда жакшы мамиле эмнегедир жасады дедим да. Бул нерсеге кандай болуп калат деп көп ойлондум. Көрсө бул адамдын өзүнүн эле экен. Мага бул жакта көп сын айтылып атса дагы мен жүрөгүмө кабыл албашым керек. Себеп дегенде туурасын айтылып атса мен муну кабыл алам. Туура эмес бирөө айтып атса, мен ошол инсанды менин диним тууралуу көбүрөөк маалымат билишин эле каалайм да. Туурасын айтышын да каалайм. Америкада эч ким сени менен ишиң жок. Анткени ал сенин диниңди билбейт, сенин эрежелериңди билбейт, сенин Кураныңда эмне жазылып турганын деле билбейт да. Ошон үчүн сени менен иши жок, убактысы да жок сени ойлогонго, сенин жолуңду карагангачы. Ошончолук ар бир мүнөтү секундасы прям иштеш керек. Выживание да аякта көбүнчөчү. Бизде кичине бекерчилик жашоо көбүрөөк го. Ошон үчүн ушактарга көп көңүл болуп кетет. Комментарийлерди жазганда көрсөңүздөр, кээрлер роман жазышат го. Ошого да убакыт керек да. Анан мен билбейм. Ушундай бир абалга азыр келип отурам. Эмне болгон учурда дагы баардык нерсени туура кабыл алам да. Ал кыздын да өзүнүн ою туурадыр, бирок биз жактагы негативдерди, сындарды жакшы кабыл алсын деп эле суранат элем, балким. Туура эмес эгерде бирөө сын пикир айтып атса, демек сүйүп айтып атат, балким жакшы көрүп айтып атат. Кээде мага деле аябай бир ушундай сын пикирлер айтылат. Кээде чычалайм ичимен өзүм. Мурдагыдай стористерге жооп бербей калгам. Ар бир сындычы мындай жооп менен негатив комментарийден толтура сом позитивден бир негатив көрүнүп калса, ошону сториске алып чыга алабыз го. Ошого жооп берипчи. Анан кээде адам ушундай экенбиз да. Көп сонун жакшы нерсени байкабай туруп, бир кыпчылып калган нерсени алып чыгат экенбиз дагы ошол негативдин үстүндө эле өзүбүз мындай согуш эткенбиз да. Мен негативдерди көптөр арган айтат, эми бул жашоодо кээ бирлер налог төлөгөндөй дегендейчи, атыктуулукка болгон налог төшөткөн кээ бирлер мени өзгөчө хейттин же хайп дешетпи, кандай туура айтсак болот муну? Хейт, хайп бул сөздөрдү мурун таанычу деле эмесмин. Бизде болгону желтая пресса бар болчу, ушакча гезиттер эле бар болчу, болду. Бирок ошол жакта деле туура эмес маалымат чоң заголовок болуп чыгып кетчү дагы, анан кийин ушак тарап кетчү эле го. Бирок убакыт менен, акырындык менен бүгүнкү күнгө чейин мен өзүм үстүндө иштеп, ким экенин тастыктай алдым да. Демек ар бир инсан деле өз убактысы менен бул нерселерге жооп табат. Жооп табат экен. Мен ушундай жообум бар. Рахмат. Бизге буга да убакыт керек да, себеби бизде негедир ушундай менталитет болуп калдыбы, же мындай башкалар эмне дейт, башкалар эмне деп ойлойт, ошол нерсеге аябай көп маани берет экенбиз да. Негизи мындай руханий бай болгон адам ошол нерселерге көп деле мындай маани бербейт экен, себеби ага башкалар мен тууралуу эмне деп ойлоп атат деп ойлобой, эң негизи Алла субхана тааля мен жөнүндө эмне деп ойлоп атат. Мен Аллахтын алдында таза болсом, Аллах менен туура мамилем болсо, менин жашоомдо эң негизги нерсе ошол экен да. Ошол менен ошол сезим менен жашаганда дейт, башкалардын мындай сага айтып аткан ар кандай туура эмес сөздөр балким мындай көңүлгө деле көп жакын албайт экенсиң да. Жүрө бересиң, непробиваемый болуп.
аябай жакшы адам, ар бир адамдын энергетикасы бар деп туурабы, ар бир адамдын энергетикасы бар, бир полеси бар окшойт мындай. Себеби адам чындыгында кээ бир күчтүү адамдар бар, майда чүйдө мондай сын пикирлерге мындай күчү жетет да, карабайт ал нерселергечи, таасирин бербейт. Бирок кээ бир адамдар бар, бир эки сөз менен эле адам сындырып коюшат го. Же бирок сүйлөгөн адамдар да катуу айтабы, же болбосо катуу айтып чындыгында адам эмне болот деп да ойлобойт окшойт ушу сүйлөп аткан адамдарчы. Аябай чындыгында адамды прям бүктөп таштайт го. Кудай сактасын, чындыгында бир комментарий жазып атканда дагы этият болушубуз керек экен. Бирок сиздер, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер пикириңиздерди калтырыңыздар. Сиздер ушул темалар тууралуу эмне деген ойлоруңуздар бар? Албетте бул дагы биз үчүн өтө маанилүү. Сиздердин пикирлериңиздерди, комментарийлериңизди да окуйбуз биз командабыз менен. Буюрса жакшылыкты жайылтууда баарыбыздын бир чоң бир жакшы аз да болсо салымыбыз болсо эң бир сонун болот. Биз темаларыбызды акырын сүйлөшүп келатабыз. Мен кызыктуу болгону Анжеликанын жашоосун билем. Эми көп жылдан бери таанышпыз, мамилебиз бар. Бирок ушул ишкердик жакты да аябай жакшы алып жүргөн. Ошого дагы убактысын бөлүп, туура убактысын жеткире алган айым катары. Өзгөчө ишкер десе эле көбүнчө биз эркек кишилерди элестетебиз. Бирок ишкер айым катары ушул ишкердикти алып жүрүү, динде болуу, мындай айтканда ушунун баарына бир жетишүү, кандай жетишүү мүмкүн? Мен албетте мүмкүн, бирок сиздин жашоо тажрыйбаңызда кандай? Биринчи. Анан ушул экинчиси, негизинен эле ишкердик канчалык азыр коомубузда маанилүү? Себеби мен билем мындай ийгиликтүү ишкер өнүккөн өлкө деген да слогандар бар го мындай. Ар бир ишкер мүмкүнчүлүк түзүп атат, адамга мындай бир процессти баштап берип атат, мындай айтканда адамдын аркасынан үй бүлөсүн багып атат дегендейчи. Ошого сиз көп жумуштарды аткарасыз, ушуну менен да бөлүшүп өтсөңүз. Ишкерликке мен 18 жашымда келдим. Бул турмушка чыкканда ошондо жолдошум мырдабай эле коесуң го дегендей сунуш болгондо айткам да. Анда мен балким өзүмдү сынап көрөйүн дагы башка тармакта дегенде эң биринчи эле кесип мага ошол айымдарды боеп, сулуулап, кам көрүү боюнча сулуулук салонун ачканбыз. Ошондо кол алдымда бир 15-20 айым иштегенди эле, мындай жумуш берүүчү айымдардын катарын толуктап калгам. Ошондон баштап анан бизнес эмне экенин түшүнүп баштадым да. Өзүм жогорку окуу жайда окуп атамын, информатика экономист кесибим боюнча. 18 жаштасыз. Өзүм болсо 18 жаштамын. Анан ошол экономикабы, бухгалтериясыбы, каяк жагын эмне туура эле бир кесипти тандадымбы деп умутуп калгам да. 8 жашыман баштап ырдап келаткандан кийин 18 жашымда бул нерсе токтоду. Анан ошондо улуу кызым айыма төрөлгөндө чоң апасы дагы, атасы дагы ошондо чоң ажылыкта жүргөн. Аты ошол мекеден коюлган. Анан ошондон баштап эле билбейм, мен мындай эми кичинекей наристе төрөлүп жатса да алакка көбүрөөк мындай кызыгуум өтө күчөп, ошондо бул жал тараптардагы жабык таалимдер өтөт эле да. Үйлөрдүн ичинде, айымдарда мындай. Анда бүгүнкүдөй мүмкүнчүлүктөр жок, чоң сабактар, Instagram кирсең эле устазанын түрлөрүн табасың го азыр. Ким Куран окутат, ким кайсыл өзүңө керектүүсүн дегендей. Анда биз эптеп таап эле барып, ошондон анан көбүрөөк мындайча түшүнүк алып баштаганмын да. Анан ишкерлик дагы ошонун аркасынан келип калды. Себеп дегенде мага ошол жерден мындай айтылды да. Сен бала кезден баштап Кудайдан эмнени сурап келдиң элең, Аллах Тааладан эмнени сурадың элең дегенде мен ырчы болгум келет, мен ырчы кыла көрчү дей бериптирмин да. Ырчы болом деп 5 жашымда кийин 1-класстан баштап музыкалык мектепте окуп калдым. Анан ошол кыялың аткарылдыбы десем болотпу, же кандай, бул да бир нерсе үчүн жасалып атат да. Сен пайдалуу инсан болуш үчүн коомго деп ойлойм. Анан ошондо эми сен дейт ишкерлик жаатында дагы эле ошентип сурасаң дейт, Аллах Таала аяктан дагы сага 2 эселеп 3 эселеп берет дейт да. Сен болгону эле мындай дейт, направленияларыңды дейт, багыттарыңды алмаштырып кой эле, ошол нерсени эле кайталоо эле сурай бер дейт. Жасаган нерсең суранса ошондой эле деңгээлинде аткарылат дегендей. Ишкерлик жаатында чын эле ийгилик жылмайып бир нече мода үйүн ачтым, айымдарга көйнөктөр тигип баштадым, кийимдерди, улуттук оймолор түшүрүлгөн кийимдердин эң биринчи салонун ачкам. Анан Америкага чейин мисалы үчүн көргөзмө менен барып келдим десем болот да. Баягы кызыгуум өтө күчөп бир маалда. Анан баягы бүгүнкү күндөгү мен ошол кызыгуум албетте көбүрөөк элге пайдалуу болушуң үчүн адамдарга мындай өзүңдүн башыңан өткөн эле тажрыйбаны айтып берсең,
кээ бирлер сен жасаган каталарды жасабай эле туура жететпи деп ойлойсуң да, путевка ийгиликтүү көздөй жардам бергендей дегендей. Албетте ар бир сөзүңдө Аллах тааланы айтып, алардын ниеттерин оңдоп, ошондой бир колуман келишинче жардам көрсөтүп атам. Өзүм билимдин үстүндөмүн бүгүнкү күндө деле. Көптөгөн тажрыйбасы бар, чоң бир көрсөткүчтөрү бар, сумма жагынан тапкан, өз күчү менен тапкан, акча тапкан инсандардан барып тажрыйба алып келип атамын. Көрсө, мен жасаган эле нерсени алар деле жасайт экен, болгону алардыкы масштабтуу экен да. Ошол эле. Көптөгөн мен жакшы ишкерлерди алып, өзүм колум менен болбосо дагы башка инсандардын жакшы ошол жаатты билген инсандарды директор кылып коёмун. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн 12-15ке жакын бизнесим бүгүнкү күндө иштеп жатса, алардын баардыгынын өзүнүн жетекчилери бар. Ошол жетекчилер менен кантип туура иштешти, алардын өзүнүн жумушун аткарганча мен аларга килгишпеш керек экенимди билип түшүнгөн. Бул чоң жеңиш деп ойлойм, бул ишкерлик жаатындачы. Анан мен билбейм, Аллах таала ушундай бир бизге мүмкүнчүлүк бердиби, баягы пандемия учурунда кандай сонун бир иштерди тез аранын ичинде эле жасаганга болду го. Сиз дагы канчалаган бизге чоң жол көрсөттүңүз, биз колубуздан келишинче ал нерсени жасадык. Бирок карап көрсөк, ушундай темп менен эр азаматтар бүгүнкү күндө финансылык жактан билимин тажрыйбага салса, биз өлкөбүз үчүн, коом үчүн, бүткүл дүйнө жүзүн, бүткүл умма үчүн деп айтайынчы, мусулмандар үчүн сонун нерсе жасай алабыз да. Сонун масштабтуу, мега масштабтуу нерселер жасай алабыз. Мен ошондой чоң окуу борборлор ачылса деген бир чоң кыялым бар. Ошонун үстүндө аракет кылып келе жатам. Ошол окуу борборго мендей туура бир единомышленникке дейт го, бир ой жүгүрткөн инсандар чогулсак элек, өзүбүздү дагы копировать этсек дегендей, бизден да жакшы версиялар чыгат да. Биз iPhone болсок, биринчиси эле дегендей 15ке 20га чейин дагы башкалар чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан өсүү үстүндөмүн. Мага бул чөйрө абдан жагып атат. Мен бул нерседен өзүмө кандай десем, билгенимдин билбеген нерсем өтө көп экенин түшүнүп, көрүп, кээде уялып, кээде намыстанып, кээде өзүмдү мындайча айтканда өзүмө стимул болуп атат да айтор азыркы учурда. Ошол билбейм деп айткандан уялбай, билбейм деп айтып барып үйрөнгөнгө эрк керек. Көп инсандар бүгүнкү күндө билем дешкени менен практика жүзүндө кылган иштерин мисалы үчүн мен көрбөй элемин да. Сөз менен эмес, иш менен көбүрөөк ошол биздин исламда дагы айтылат го. Жөн эле сен хадисчи аяттарды окуп койбостон аны сен деген иш жүзүндө да көрсөтүшүң керек дегендей. Ошол нерселерди канча биз мисалы үчүн таалимдерди канча алган болсом ошол учурда көрсө ошол нерселер менин аң сезимимди кыймыл аракетке салып аткан экен да. Эмне үчүн биз пандемияда мисалы бизге ошол оору жугуп калат деп коркпостон эле кызыл зоналарга чейин кирип эле кандай нерселерди жазайык да. Мен Аллахтан корком, Аллах таала бар сактайт деп. ушундай Аллах таала бизге мүмкүнчүлүк берди дегендей элечи. Көрсө карап турбагандардан эле болгула деген кичинекей мындай сөз кандай бизге таасир этип койду карасаңыз. Биз аркы дүйнөгө барганда Аллах таала карасаң, баардыгы жардам кылып атканда сен эмне карап турдуң дегенде эмне деп жооп берем дедим да. Мен карап тургандардан гана болгон жокмун. Аллах таала болсо дагы масштабын нары бери жүздүм деп айтам депчи. Же лепешка ташып жүрдүм, же перчатки ташып жүрдүм, же сиз костюмдарды издедим дегендей бир жооп болсо деген нерсе могул жагынан согуп баштайт экен да. Бизнес жаатында деле ошо. Билип туруп мен ошол нерсени жашыргым келбейт. Билип туруп ошону момундай кылсаңар момундай болот экен, сонун болот экен. Келгиле биз мисалы үчүн бүгүнкү күндө кыялдарыбыз ишке ашырылыш үчүн биз деген кыймылдайлык, аны аракетке салалык, андан кийин долбоор жазалык. Долбоордон кийин бизде эффективность болот, жыйынтык чыгат, келет. Эң аягында биз өздүн миссиябызды түшүнөбүз да. Элдин баардыгы эле миссиясын издеп жүрөбү, же өзүнүн ким экенин дагы эле издеп жүрөбү, же бактысын издеп жүрөбү. Ар кандай адамдар күндө кездештиресиң, ошондо айтам да, сенин жок дегенде бир кыялың барбы депчи. Эгерде адамдын бир кичинекей кыялы бар болсо, ал ошону кыймыл аракетке акырын салса, долбоор жазганды эле үйрөнсө, ал өзүнүн миссиясын табат да. Миссияны таап ошонун үстүндө иштеген инсан бул ийгиликтүү инсан менин оюмча. Динде ушундай бир жакшы түшүнүк бар экен, Жеңиз байке, туура эмес айтып атсам аңдап коюңуз. Алла таалам дейт, сага насип кылбай турган нерсесин сага кыял кылдыртпайт дейт. Эгер биз мындай чындап ишенип ушул нерсени мындай
бир кыял кыла алсак, демек Кудайым буйруса сага ошол нерсе насип кылат деген сөз экен да. Ошол буйруса да кыялдарыбыз да бийик болсун буйруса, мега проекттер Сиз болсун. айткандай ушундай өзүңүздүн кыялыңыздын аткарылганында шок болуп калдыңыз беле дегендей суроолорду көбүрөөк берип. Бирок жакшы сабак алдым. Сиз мындай дуаңызга ишенет экенсиз. Айтат го. Качан гана ушул өзүң ишенип анан дуа кылсаң, ишенип анан Алла Тааладан сурансаң. Биз да көбүнчө мындай дуа бата кылганды билбейт экенбиз да. Кудайым ден соолук бер, аманчылык бер, ийгилик бер, өзүң сактай көр. Ушун менен жыйынтыкталып калат экенбиз да. Ошого биз дагы мындай детально, бир досум айтат, мен Кабанын алдына бардым дейт. Кабанын алдына барып, классташым да, Нургаз деген жигит, анан дуа кылып атам дейт. Анан айттым дейт, суранганга чейин дейт. Бир нерсе суранайын деп атат да. Суранганга чейин бир шүгүр келтирип алайын дейт. Бир рахмат айтып алайын дейт. Алла Таалам ушул мындай ден соолугум, алты саным аман болгонуна шүгүр дедим дейт. Ушул апам ушул аман болгонуна шүгүр. Анан келинчегим бар, үй бүлөм бар, бала бакырам бар, балдарым оорубайт, ошонун баарына шүгүр, ишим бар, жашоом бар, бул бар, машинем бар, үйүм бар, буга шүгүр. Айтып атам дейт. Андан кийин аягында ыйлап баштадым дейт. Көрсө Алла Таалам баарын берген турбайсың. Эчтеке. Кудайга шүгүр, оказывается, у меня все есть деп калдым дейт да. Анан чындыгында бизге де Кудай Таалам берген нематтарды сезбейбиз, байкабайбыз. Сезгендерден бололу, буюрса, сезгендерден бололу. Албетте мен азыр жашоодогу эң кыйналып аткан буга чейин дайыма айтып келем. Ушу балдарыбызга болгон тарбияда кыйналам негизи. Ата болуш дагы жеңил эмес. Чоң жоопкерчилик дегендей. Бирок эне болуш андан чоң жоопкерчилик. Ошого сиз дагы бир жакшы энелик тажрыйбаңыз менен бөлүшүп өтсөңүз. Денис агай менен ыктыярчылар күнүндө биз көп ыктыярчылар менен жолукканбыз. Ошондо аябай сонун китептерди алгам да. Баягы энелерге тиешелүү, айымдарга тиешелүү белек алгандан кийин мен да ошолорду кайрадан баягы ал китеп чыгаргандарга дагы бир колдоо болсун деп тараткан учурларым болгон. Ошол китептерди кимге таратсам бүгүнкү күндө ошонун бүгүн мага көрсөтүп ыраазычылыктарын билдирет да. Биз деген ушул кичинекей китептерден көп тарбия иретинде нерселерди алдык элек деп. А мен болсо ичимен Денис агайга ыраазычылыгымды айтып коем да андай. Андан кийин авторлоруна дегендейчи. Буга да билим керек экен. Мисалы эне билимдүү болсо, ал бала ымыркай төрөлгөндөн баштап анын ыйлаганын да түшүнөт да. Бир жери ооруп ыйлап атса, чыркырап ыйлайт. Эгерде кыңылдап атса, кургакташ керек. Курсагы ачса, эркелеп ыйлайт дегендей бар да. Анысыгарындай эне жүрөгүнүн астында 9 ай бою баласын көтөргөндөн кийин энеден дагы ушул баланы менин оюмча түшүнгөн эч ким жок болуш керек бул дүйнөдө. Анан чоңойгондо эле бири-бирин түшүнбөй калгандай же эки башка бир билбейм мындай материктен келгендей абал болуп калат да. Ошону алыстата албашыбыз керек деп эле айтат элем да. Эне дайым эстеп туруш керек. Ушул кичинекей наристе менин жүрөгүм астында 9 ай жаткан. Айтат го, өмүр бою баары бир эненин жүрөгүндөсүң дегендей. Дайым эле ошол мен сенден улуумун, мен сенин апаң болом деп эле айтып туруп, баягы Аллах Таала эң чоң белек кылып мага сени берген. Мен ушунчалык Аллахка ошон үчүн шүгүр келтирип, ушунчалык мен бактылуу энемин, айыммын деп балага эгерде ошону күндө айтып турсаң, бала да өзүнүн баалуулугун сезет да. Мен ошол кыздарымдын тарбиялап атканда азыр өспүрүм курагын эми сиз азыр балдарыңыз чоңойгондо аны билесиз, сезесиз. Өспүрүм куракка жеткенде же мындай рингке чыккан өзүңдүн мындай конкурентиңди көрө албай же балаңды көрө албай, монтип стойкалар менен кээде каласың да. Анан ошол мезгилде баягы кыздарыма жеңилип берем. Жеңилем. Мен канча ойлогонмун да, только жеңип жүрөм дегендейчи. Бирок ушунчалык эненин сүйүүсү баласына болгон кээде каалабаган нерсесине дагы мындай аялдык баягы мейли деп коет экенбиз да. Кызым да чоңоет мейли дегендей. Эми кээде мисалы үчүн кыздарым өзү бир нерселерди талашып уруп кетишет же болбосо кээде мындай бир нерсени жашырып коет. Ошолордун үстүндө иштеп атып баягы кээде мен урушуп коем. Ачык айтканда бардык эле энелер ушундайбыз. Анан ошол жүрөгүндө могул жакта бир кичинекей жара болуп калып, кийин ал жара чоңоюп кетпесин деп эле ошондон алдын алып анан
Кайрылгылык призму коебуз. ислама деген жакшы дагы устазылар бар бизде, психология жаатында өспүрүмдөр менен энелер менен иштешкен. Мисалы эне дайыма эле баласына айтып берсе ал кире бербейт да. Анан атайын ушундай дем алыш күндөрү биз барып сүрөттөрдү тартып, кыздардын тарткан сүрөттөрүнө жараша алардын ой жүгүртүүсүн дагы карап коебуз да. Кайсыл кызымдын ичинде кандай бир боль бар, кандай бир өзүнүн бир көйгөйү бар. Анан ошого жараша алар бири менен бирден сүйлөшүп чыгат да. Кээ бир учурда болот, энесине айта албаган сырлар болот. Менин деле апама бүгүнкү күндө деле айта албаган кээ бир көйгөйлөрүм бар да. Аны Аллах Таала менен чечем. Аллах Таалага айтам. Тандап калат экенсиң, курбума муну айтыш керек, муну айтпаш керек дегендей. Кээ бир өзүңдүн күнөө деп эсептеген нерселериңди адамга эмес Аллахка айтыш керек. Анткени тиги адамды сен свидетель кылгың келбейт дегендей го. Туура. Анан тарбияда бир гана түшүнө билүү, Аллахка балдарыңды тапшыруу, эмне болгон учурда мен алыс жакка көп кетип атам го, ошондо Аллах Таала мен баргача бир гана менин балдарым эмесин, өзүң көзөмөлүңдөгү гана ушул пенделер. Мен мисалы ата энени дагы меники дей албайт экенмин, баланы да меники деп өздөштүрө албайт экенмин, өзүмө менчиктештире албайм дегеним. Ошондуктан бул нерсени биз тереңинен түшүнө билгенде, биз өзүбүздүн болгону эле пайдабызды келтиришибиз керек бул жакындарыбызга. Бүттү. Биздин зыяныбыз бул өтө катуу сүйүп жүргөндө, катуу жакшы көрүп жүргөнүбүздө дагы керек болсо дары деле анын көп дозасында болуп калат дейт го. Анысыгандай баардык нерсени биз деген мындай граница, чеги менен, орду менен жасаганга үйрөнүшүбүз керек. Бул дагы ошону үйрөнүп атканда да өзүң рахат аласың ошол үйрөнүп атканыңанчы. Кыздар менен азыр менде мамиле кандай болсо билбейм, башкаларда кандай, бирок көптөр кеңеш сурайт. Мен алардын тандоосун көбүрөөк бүгүнкү күндө уккум келет да. Мен бир нерсени аларга кыйнатып жасагым келбейт. Өзүм биринчи ирет үлгү болгум келет, өзүм түшүндүрөм эмне үчүн муну жасап атам, эмне үчүн мен ушул нерсе менен жашагандан өзүмдү бактылуу сезип атам дегендей. Айтып атпайбы, эмне үчүн кыздарыңызга хиджаб кийгиздирген жоксуз, эмне үчүн кыздарыңыз деген мындай тиктокто билеп жүрөт же тигинтип атат деп. Мага сындар аябай эле көп келет, айтып коеюн. Бош болсо кой, мен бош элем, Анжеликасын жазып коеюн деген. Ооба, баягы анткени өздөрү кыла албаган нерсени башка бирөөнүн кылсын дейт экен да, кээ бирлерчи. Өздөрүнүн ал жетпеген нерсеге сенин кылсын дейт экен да. Анан кийин айтам да, ар бир нерсе өзүнүн убакыт сааты менен келетпи, кандай, бирок мен болгону гана өзүмө тиешелүү аракетимди көрүп атам. Аллахтан сурап атам. Ошол эле нерсе дегендей. Ыйман тилейлик балдарыбызга. Эгерде бала ыймандуу болсо, ал дайым камкор болот. Дайым ошол бирөөгө залакасын келтирип атса дагы ал түшүнөт эмне үчүн аны жасап атканын, анткени ага түшүнүктүү эне берди, атасы берди, ата энеси берди дегендей. Мен кыздарым менен гана эмес, мисалы үчүн апам менен деле кээде түшүнбөстүктөр болуп калган дегендей. Мунун үстүндө дагы апам экөөбүз иштедик. Байкасаңыздар мындай ушунчалык апамды кайсыл жакка барсам дагы жаныма чет өлкөгө алып жүргөндү аябай жактырам. Ошол мурун балдарым көрсүн, балдарым жейсин дейт элем. Азыр апам көрсө экен, апам жесе экен, ушу мен жеп көргөн нерсемди дейм да. Себеп дегенде кыздарым мен апама кылган мамилемди көрөт. Ошол эле тарбиядагы эң чоң мисал өрнөк болуу. жумушубуз. Жашоодо өзү көрсөтүп. Ооба, кээде апамды эркелетип колум менен тамак берем, эркелетем. Мисалы үчүн кээде кыздарым ойлойт, азыр чет өлкөдөн апам бизге сонун кийимдер алып келсе, мен апама алып келем дагы аларга алып келбей коюшум мүмкүн. Тескерисинче эркелетипчи. Анан ошондон кыздарымдын да мамилеси апама болгон, мисалы үчүн акырындан өзгөрүп, биринчи ирет апамды күтөбүз, апам келиш керек, дасторконго батасын бериш керек. Апам турмайынча дасторкон турмай жок, атам биринчи орунда, албетте ошондой тарбия менен эле акырын кете берет экен. Бул дарыя кете берет өз нугу мененчи. Ал нерсени тазалап туруш, байкап туруш бизден да, анан Алла Тааладан. Тарбияда менин кошумчалагым келет. Балдарыбыздын ошол айлана чөйрөсүн ата эне да карап коюш керек деп ойлойм. Кээ бирлер айтат, сен көп кеткениңен балдарыңды ушундай кымбат мектептерге берип, балким өздөрүнүн айдоочулары менен жүрөт дегендей. Көрө албаган да ата энелер болот, мектепке чейин чалышат, булардын кыздары эмне өзгөчө дегендейчи. Мен айтам, мен Аллах Тааладан сурайм дейм. Иштериме ийгилик болсо, мүмкүнчүлүктөрүм болсо, ушундай баарын
мектеп убактысы 8-де башталат, 3-өнүкү 3 башка мектеп. Колуман келсе баарын өзүм жеткирмекмин. Бирок 3 тең 3 биздин бүгүнкү күндөгү тыгындар менен жетиш үчүн айдоочулар керек болгондуктан бул необходимость, бул керектүү гана нерсе деп. А кээ бирлер бул нерсени өздөрүнө жасай албаган үчүн муну роскош көрүшөт да. Муну укмуш бир көп кеткен адам жасап атат дегендей кылыпчы. Биз алысыраак жашагандыктан бизге коомдук транспорт келбейт. Кээде ушундай бир үй алып атканда кээ бир өзүңдүн шарттарыңды дагы ошого тиешелүү жараша жасаганга даяр болсоң кыласың. Ар бир адамдын өзүнүн кандай ар жакта көйгөйү бар экени өзүнө гана тиешелүү да. Мен ушул айтат элем. Бирөөнү сындагандын астында эле бир ойлонуп көрүңүздөрчү деп, ошол адамдын ордунда болсом мен кандай кылат элем дегендей. Мен болгону ошол колуман келишинче билимдүү кыздарым болсо деп эле ойлойм. Калган нерсеси эми өздөрүнөн биз аракетти көрөт экенбиз, энелер, ата энелер. Анан мисалы тарбия жаатында мырзаларга дагы көбүрөөк жоопкерчилик келгендиктен алар дайым өзүнө ушундай аманатын унутпай жүрүш керек деп ойлойм. Аманат бул бала чака, сен көчөгө чыгып алып кимге кайрымдуулук жасайм, анан кийин Курман айтта деген согумга кошумча акча берет элем, анан деген балдар барбы деп издеп калышат го. Эң биринчи ирет сен ойлошуң керек да. Мен өзүмдүн аманаттарыма жоопчулук кыла алдымбы, камкор боло алдымбы, жасай алдымбы, аларды ыйлаткан жокмунбу, алардын жүрөгүн ооруткан жокмунбу. Андан кийин уже калгандарын издеп таап боло берсе болот болуш керек деп ойлойм. Менин жеке оюм. Денисбек айтат го, ошондуктан сени эң жакшы билген Алла Таалам, бирок адамдардын арасынан сенин аялың депчи. Сен үйгө барган кезде сени билет да кандай экениңди, элге чыгып бар нерсени кыла беришиң мүмкүн, бирок үйдө кандай экениңди аялың билет, ошого жараша сага мамиле жасайт дегендейчи. Биз дагы мындай келинчегим аябай жакшы сабактарды берип коет мага. Мен да үйдө көп мындай сабак алып коем, келинчегим мен Кудайга шүгүр мындай өтө керектүү сөздөрдү айтып коет кээдечи. Анан деп мындай башында неме реакция кыласың да, мындай айтканда бир не деп атасың депчи, бирок айтсаң бирок сөзүндө акыйкат бар, анан туура сөз бар, анан туура экен деп ыраазы болуп коесуң кайра. Кийин элестетсең такыр эле ыраазы болуп коесуң да. Кандай аялың бар экен, машалла деп элечи, көз тийбесин. Көз тийбесин. Денис байке, поделитесь вашим опытом. Ошо деп койсуңбу? Негизи мен ошол көз караштарым боюнча мен ушу Денис байкенен да көп өзүмдүн суроолорум негизи бар да. Аял кишилер көп эле акыркы учурда жоопкерчиликти көп мойнуна алып кеткен жокпу, же кээ бирлер бир туура эле бир унукта жасап ататпы, балким жоопкерчилик боюнча дагы кандай деп ойлойсуз? Туура айтып атасыз, ошол жоопкерчилик маселени биз өтө кылдат менен карашыбыз керек болуп атат. Себеби кээде биздики аялдар эркектердин жумушун аткарып, анан мисалы үчүн үй бүлөгө, балдарга жакшы көңүл бура албай калган мезгилдер да болуп калат. Анан тескерисинче да эркектер мисалы үчүн эркектердин милдеттерди аткарбай, мындай эчтеке кылбай коюш мүмкүн болуп атат да. Ошондуктан бул жагында эң негизги ар бир адам, атасы деле, энеси деле, мен ошол өзүмдүн балдарга кайсыл жагында мындай үлгү боло алам жана кайсы нерсени бере алам деген маселе турат. Анан албетте негизи балдарды тарбия боюнча ошол Анжелика айткандай ошол нерсени окуш керек. Окуш керек да. Бул себеби бул чоң илим. Бүгүнкү күндө мен да мисалы азыр Шалва Александрович Аманашвили деген бир күчтүү педагог бар да, Грузияда. Өзү 93 жашка чыгып, анан ошол гуманный педагогика жөнүндө аябай сонун нерселерди жазган, көп китептерди жазган, анан азыр семинарларды берип атат. Анан ошол 2 семинарды өзүнөн окуп, анан могул 3-чү семинарда Грузияда болот экен, ошол атайын ошол жерге барып да ошол нерсени үйрөнүп алайын депчи. Анан негизи методология жагында азыр көп методологиялар бар. Ошол балага кандай тарбия көрсөтүш керек, кандай мамиле кылыш керек, анан мен да ошол ислам менен салыштырып, исламда кандай экен, кандай көз караштар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн балдарына жана ошол жаш балдар негизинде кандай мамиле кылган экен, ошону да мындай өзүнчө бир багыт катары азыр издеп атам.
себеби бүгүнкү күндө бул өтө керектүү нерсе. Анан негизги эң негизги өзүмө мындай ала турган нерсе, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эң биринчиден ушул балдарга мындай сүйүүнү көрсөткөн экен да. Мындай жаш балдарды мындай жакшы көрүп, өзүнүн балдарын жакшы көрүп, анан сүйүү аркылуу көп нерселерди жеткизген экен да. Себеби баланы сүйсөң, анан бала сени жакшы көрсө, ошол сени угат экен да. Себеби мындай бул мамиле болбосо, сүйүү ортосунда сүйүү болбосо, көп нерселерди жеткизгенге мындай кыйын болуп калат экен да. Себеби мындай бала сага мындай расположен болуш керек да. Ошол Анжелика айтып атпайбы, кээ бир нерселер, мисалы үчүн биздин жаш балдарыбыз бизге айтпай коет да. Мындай сыр катары ичинде мындай сактап айтыш керек негизи. Негизи мындай ошол сүйүү болсо, доверие болсо, ошол нерселерди айтып, бөлүшүп, сүйлөшүп, анан сен билип аласың да. Ошол баланын ички дүйнөдө эмне болуп атканы, кандай ойлор болуп атканы, ошол нерсени билип туруп, анан туура ыкмаларды колдонуп, мындай туура нерселерди бере аласың да балдаргачы. Эң негизги ошол. Сүйүү керек экен. Сүйүү керек. Балабыз менен сүйүү, мээрим, эмоциональный контакт керек экен. Ошону сактап кетсек, демек ал сага ачылат. Ачылса сен ага туура кеңеш бере аласың. Кыскача ушундай экен. Рахмат, бүгүн буюрса аябай жакшы маек болду. Анжеликаны дагы мындай мен дагы да сонун нерселерди үйрөнүп алдым жеке өзүмө. Анжеликада ишенич менен дуа кылсак буюрса биз да сонун ийгиликтерге жетебиз деген үмүттөмүн. Кудайга шүгүр. Жакшы дуа кылалы. Албетте бул дуанын күчү. Дуа кылалы, альхамдулилля, өзүбүздү мындай мен дагы альхамдулилля аябай мындай баарына ыраазыбыз. Альхамдулилля, Кудайга шүгүр. Алла таалам ушундай бир сонун мүмкүнчүлүктөрдү берди. Иншалла бүгүн дагы сиздер менен отуруп ушундай бир маектешип атканыбыз кандай бир чоң бакыт. Анан урматтуу көрүүчүлөр, ушул эфирибиздин соңунда буюрса биздин долбоорубузга сөз катталып койсоңуздар, биздин Заман подкастка катталыңыздар, комментарий пикирлериңиздерди калтырыңыздар, ошондой эле лайк басып видеолорубузду бөлүшүп туруңуздар. Бул биз үчүн жана дин үчүн жана жакшылыкты жайылтуу үчүн сонун бир колдоо болот, сонун бир мындай айтканда иншалла сооп болот десем да болот буюрса. Анан биз Анжеладан сурандык, Анжеликадан бир белек болсун буюрса сиздерге эң жакшы комментарий жазганга мындай ушул выпуск чыккандан кийин, көрүү чыккандан кийин бир 4 күндөн кийин буюрса биз деген ушул Instagram аккаунтубузга чыгарабыз. Анжеликадан бир сонун белек болот иншалла. Белегин айтып да койсоңуз болот, айтпай деле койсоңуз болот, бирок сиз эгер Бишкекте болсоңуз, сиз менен чогуу сизди жолуктуруп буюрса белек тапшырып коебуз. Албетте биз бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы өнөктөшү бар. Бул Нурзаман курулуш компаниясы. Жалпы Нурзаман эмгек жамаатына да учурдан пайдаланып чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби биздин өнөктөштөр бизди абдан бир жакшы колдоп келатышат. Чоң рахмат буюрса. Эми көбү кызыгышы мүмкүн, бул студия каякта тартылып атат, кандай бир сонун жерде отурасыздар деп. Биз Доташ деген бир эмерек салонунда отурабыз. Анан биздин дагы сизге болгон чоң бир кичинекей белектерибиз бар. Ошол уруксат болсо тапшырып койсок, себеби динибизде да айтылат, белек бергиле, ортоңуздордо мамиле дагы да жылуу болсун деп. Биз айттык да, бизге бүгүн Анжелика келет десек, анан сразу сизге гүл жана тийиштир. Буга чейинкилер гүл алган эмес, же биринчи айым болгондуктан балким ачылыш болду да. Биз өнөктөшүбүз, башкы өнөктөшүбүз бул Нурзаман курулуш компаниясынан сизге бир белек, сизге бир гүл, чоң бир ыраазычылык ниетинде кабыл алып коебуз. Чоң рахмат буюрса. Гүл алганды баарыбыз жакшы көрөбүз, айымдар. Учурдан пайдаланып мен дагы сиздерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай заман аталышында биздин ушул жан дүйнөбүзгө жакын темаларда сүйлөшүлгөн, эркин сүйлөгөн ушундай подкаст даярдалып атат дегенде эле аябай кубангам. Катышаарымды дагы ойлогон эмесмин. Бул да ниетке жараша болуш керек. Балким Аллах Таала сиздерге ушундай каалоо калтырып койсо керек, айымдардан биринчи кылып Анжеликаны чакыргыла дегендейчи. Бул да жөн жерден эмес. Анан мен Бактылуу айым деген ушул кыргыз аталышындагы Франциядан бери чыгып аткан кыргыз бренди бар, парфюмум бар, өзүмдүн атырым бар, автордук. Анан ошол дайым баягы атыр севинип жүргүлө деген жакшы сүннөт бар го бизде. Анын сыңарындай бул атырды мырзалар да утуп алса болот.
жубайына же апасына белек кылат, же айымдар сиздер дагы утуп алсаңыздар болот. Толугу менен ушул кутучасы менен биз сториске да бөлүшүп коелу, кандай Анан ошо эң активдүү жакшы комментарий жазгандарга ушул парфюмумду өзүм тапшырам жеңүүчүсүнө. Буюрса сөз биздин каналдарыбызга катталып туруңуздар. Биз үчүн чоң бир дем болот, күч болот дегендей. Урматтуу көрүүчүлөр, Заман подкаст YouTube каналына катталыңыздар жана ошондой эле Instagram баракчабызга катталыңыздар. Комментарий калтырууну унутпаңыздар. Себеби Денис байкем экөөбүздөн аябай жакшы бир эң мыкты 2 комментарий тандайлы. Денис байке, сиз бир белек даярдаңыз, мен да бир белек даярдайын. Мен белегимди айтып коеюн, буюрса ушул аябай ушул подкастыбыздын алкагында бир жакшы пикирин калтырган катталуучуга, буюрса көрүүчүгө менден ушул атайын Меккеден алып келген сонун жай намазым бар. Кара түстө, ошондон бир Кабанын мындай бир аз жанып алып келген жокмун, бирок аябай сонун, буюрса кооз. Жана ошондой эле атайын бир сонун бир Куран китеп бар. Бир аз чоңураак, анан тышы дагы өзгөчө кооздолгон. Буюрса ушул бир 2 сонун белегим бар. Мен бир комментарий тандап ушул белектерди тапшырайын. Устаз. Биз да комментарийлерди көрүп туруп, буюрса эң жакшы, ошол эң жаккан комментарийлерге буюрса жакшынакай белектерди беребиз. Менин атынан буюрса бир жакшынакай пайгамбарыбыз тууралуу өмүр баяны, сонун бир китеп. Иншалла. Урматтуу көрүүчүлөр, ардактуу достор, жакшылыкты жайылтууга салымыңыз болсун. Сөз видеолорубузду беришип туруңуздар. Буюрса коомубузга абдан да сонун бир маалыматтар кенен жайылсын. Сөзсүз комментарий калтырыңыздар. Алла таалам береке берсин.